Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу Ала Тоо спорт YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Биздин каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолу Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында күрөш өткөрүп турган Айпери Медет кызынын алгачкы ата-андашы, ошол эле мезгилде анын потенциалдуу каршылаштары жөнүндө айтып өтөбүз. Андан сырткары бокс боюнча жана грек-рим күрөшү боюнча дагы жаңылыктарды биле аласыздар. Андыктан алдыда биз менен калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун бу, анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн 3 ноябрь күнү Илем ортосуна кыз-келиндер күрөшү боюнча чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси Айпери Медет кызы өз күрөштөрүн баштайт. Кыргызстандык балбан 76 кг салмак категориясында Илем ортосуна көтөрүлөрү күтүлүүдө. Айпери Медет кызы өзүнүн биринчи күрөшүн 8-1 финалдык баскычтан баштайт. Анда кыргызстандык спортчу айымга Түштүк Америка өкүлү Эквадор өлкөсүнүн балбаны Реско Валдес каршы келет. Чындыгында Реско Валдес буга чейин өткөрүлгөн континенталдык турнирде 3-орунду ээлеген жайы бар. Бирок Айпери Медет кызы андан алдаганча деңгээлүү өйдө деп айтсак дагы болот. Андыктан биринчи каршылашында кыргызстандык спортчу эч кандай маселеге кабылбайт деген ойдобуз. Ал эми экинчи күрөшүндө Айпери Медет кызына каршы индиялык Бипаша жана венгриялык Наги аттуу балбандар кескилиши мүмкүн. Бул эки балбан деле кыргыз балбанына анча чоң ата-андаштык жарата албайт деген ойдомун. Себеби Айпери Медет кызы аталган балбандарды буга чейин жеңип келген жайы бар. Эгерде жарым финалга чейин жетип бара турган болсо, анда кыргыз өлкөсүнүн балбанына латвиялык Гауксайте, туркиялык Өзгебе, акшылык Уэлкер жана орусиялык Захарченко аттуу балбандар кескилиши мүмкүн. Эмне болсо дагы балбаныбызга көрмандык кылып андан жеңиш күтүп калабыз. Эсиңиздерде болсо Нурбек Изабеков кыз-келиндер күрөшүнөн болгону 2 гана балбаныбызды Белград шаарына алып барган. Айперден сырткары эртең 4 ноябрь күнү Назира Марсбек кызы өзүнүн күрөшүн өткөрөт. Анын биринчи ата-андашы Эстер Омалео Колевали аттуу нигериялык балбан болот. Биз Назирага дагы ийгилик каалап кетебиз. Кече 2 ноябрь күнү грек-рим күрөшү боюнча Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатынын алкагында кыргызстандык балбандар өз күрөштөрүн токтотту. Тактап айтканда бардык 8 балбан тең. Жарым финалга чейин жете алган жок. 55 кг салмак чембирдигинде Акыйкат Кулжигит уулу жана 67 кг салмак бөлүгүндө беттеш өткөргөн Марлен Асикеевтер чейрек финалга чейин жетип өздөрүнүн күрөшүн токтотту. Ата-андаштары тилекке каршы финалга чыга албагандыгына байланыштуу эми көңүл жубатуучу күрөш дагы өткөрө албайт. Бул грек-рим күрөшү боюнча курама команданын эң начар жыйынтыктарынын бири болду. Мен оюмча кийинки чемпионаттарда Азат Эркинбаев, Арсен Радиев, Улукбек Карачулоковдор абалдуу оңдоп, мындан жакшыраак даярдыкта барат деген ниеттемин. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле Белград шаарында дагы бир чоң спорттук мелдеш өтүүдө. Тактап айтканда бокс боюнча чоңдор арасындагы дүйнө чемпионаты. Бул жылы Кыргызстан курама командасы толук 12 салмак чембирдигинде мушкерлерди алып барып, кандайдыр бир байгеге илүүнүүгө аракетин жасады. Кече күнү 3 мушкерибиз Мирлан Туркбай уулу, Санжар Сейдахмат уулу жана Өмүрбек Бекжигит уулу чейрек финалдагы беттештерин өткөрдү. Мирлан Туркбай уулу грузиялык ата-андашына калыстардын бир тараптуу чечими менен утулуп калса, калган 2 мушкерибиз дагы ушундай эле жыйынтык менен жеңилүү ызасын тартты.
Бирок беттешти карап олтуруп, ал жакта кыргыз мушкерлери жеңилбеди эле деген дагы ойго келесиң. Анткени менен калыстардын чыгарган чечими бокста ар качан чоң ызы чууну жана чоң күмөн саноону жаратып келгендигин баарыбыз жакшы билебиз. Эгерде артыңда тирегиң жок болсо, жөнөкөй эле жерден жеңишти атаандашыңа ыйгар коюшу толук ыктымал. Мен оюмча кечээ күнү ошондой эле окуя орун алгандай. Урматтуу мекендештер, каналга жазылыңыздар. Буюрса кыргыз спортундагы жакшы жаңылыктарды айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кездескенче саламатта калыңыздар.